Кудайдын чакырыгы 16-июль. Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмалчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. Спорт менен машыккан ар бир адамдын максаты бар. Бири денесин формага келтирип, арыктайын деп, башкасы тескерисинче булчуңдуу болгусу келип машыгат. Дагы башкасы байгеге жетишейин деп машыгат. Каалоолору, максаттары бар. Бирок баары эле аягына чыгып, максатына жетпейт. Тоскоол болчу нерселер көп. Биздин жашообузда жарыш. Ар бирибиз жашообуздун жарышын ийгиликтүү аяктасак экен. Бир карасак, эмнеси кыйын? Кудай биз менен да. Кудайда күчтүүбүз. Аягына сөзсүз жетебиз деп калабыз. Бир карасак, болбогон эле кичинекей нерселер биздин алыбыздан тайдырып, жолдон четтетет. Кээде түйшүк басып жолубуздан алыстайбыз. Максатыбызды көрө албай калабыз. Кээде ар кандай чырмабалчу күнөөнүн торуна түшүп калабыз. Бирок бизди бул аят чыдамдуулук менен жарыштын аягына чыгууга чакырып жатат. Ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмабалчу ар кандай күнөөлөрдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. Кудайдан алыстапчу нерселер чоң болуп, билинип келбейт. Майда чүйдөлөр менен акырын алаксытып отурат. Мага көңүл бурбай койду, сураганымды бербей койду, учурашпай койду, баарын чакырып, мени чакырбай койду. Деги кайсы бирин айталы. Ушул майда чүйдөлөр Кудайдын эмне деген улуу иштерин жаап салат. Ушундай учурларда биз Кудайдын жашообузга жиберип жаткан берекелерин, кылып жаткан улуу иштерин көрө албай калабыз. Кудай бизге жардам берсин. Ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмабалчу ар кандай күнөөлөрдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы.